бою айткан сөзүбүз, умтулуубуз башка кеп. Ал эми быйылкы жылы, мына быйылкы жылы биздин кесиптештердин, биздин көптөгөн редакциялардын башынан өткөргөн азаптуу күндөрү бир тең болуп отурат. Мынакей Азаттык редакциясынын сайтынын бөгөттөлүшү, биздин кесиптешибиз Болот Темировдун күч менен өз мекенинен чыгарылып кетиши, анан ага чейин жыл башындагы ар кайсы редакцияларга тосулган бөгөттөр, мунун баары биздин азыркы акыбалды көрсөтүп турат. Айрымдар мындай физикалык жактан жекече башына түшкөн коркунучту да сезип турат. А балким ал ойлоп атат. Эмкиде балким келип мени алып кетеби, мени кармап кетеби, мени камап кетеби дегенде коркунуч бар да, туурабы? Мына бул жерде ошондой журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүп, азыркы бийликтин чекесине чыйкан болуп турган мыкты иликтөөчү журналисттер, азаматтар турат. Чындыгында ушундай заман келди, ошондойду күтүп калбадыкпы? Качан мени келип камап кетиши мүмкүн деген ушундай доорого чейин жеттик. Несмотря на давление на свободу выражения мнения, Сөз эркиндигине болгон басымга, экономикалык кыйынчылыктарга карабай, Кыргызстандын көз карансыз медиасы алар Борбор Азияда эмнеге лидер экенин кайрадан көрсөтө алды. Сиздер ички жана тышкы маанилүү маселелерди чагылдырып, дүйнөнүн булуң бурчундагы жарандарга болуп жаткан окуяларды түшүнүүгө жардамдашып жатасыздар. Журналисттер аябай кыйынчылыкта иштеп атышат. Анткени биз көнүп калганбыз күнүгө эле кыйынчылыктарга жолукканды, күнүгө эле кыйынчылыктарды жеңгенди, бирок мынчалык кыйынчылык биздин кесибибизде боло элек болчу. Негизи илгери болгон. Баягы журналисттерди өлтүрүп кеткенде ошол эле Алишер Саипов, ошол эле Геннадий Павлюк да. Анан бүгүнкү күндө биз кайра ошол күндөргө келатат окшойбуз. Ошонусу өкүнүчтүү. Анан ошондуктан бүгүнкү премиянын өтүшү биз үчүн бир өзүнчө дем да. Ошон үчүн биз интерньюска аябай ыраазыбыз. Анткени алар бизге мотивация берип, бизди кичине болсо дагы ушул күндө жардам берип, көтөрмөлөп тургандарына аябай ыраазыбыз. Анткени журналисттерди НПОдон, ушундай организациялардан башка эч ким колдобойт. Азыркы учурда Кыргызстанда журналистика сөз эркиндигине болгон кысым бир аз болуп жатканына байланыштуу. Жок дегенде журналисттер ушул жактан дем күч ала алат деп ойлойм. Алдыга умтулууга кичинекей болсо дагы себеп боло алат. Журналисттин эмгеги бааланса, ал андан дагы чоң нерселерди жасаганы, чоң иликтөөлөрдү, чоң дата материалдарды, чоң нерселерди жасаганга аракет кылат. Анткени мээнет бул бааланышы керек. Журналисттердин мээнети бааланганы бул абдан мааниге ээ деп ойлойм. Бул сыйлыктын негизги максаты албетте биздин кесиптештерибиздин баягы иштегенин, эмгегин белгилөө бир чети, экинчи чети алардын иштери эң мыкты деп таанылган үчүн калган медиа чөйрөгө, калган журналисттерге, бүт кесиптештерибизге журналистиканын эң жогорку стандарттарын көрсөтүүдө болуп атат. Анткени жеңүүчүлөрдүн иштерин карап, көрүп, ошондон бирдемелерди үйрөнүп, түшүнүп, алар дагы ишин жакшыртып, алдыга жылдырып жүрө берсе эле, ошо эң негизги максат, биздин максатыбыз ошол.